Биз экономикалык реформаларды жүргүзөбүз. Анын ичинде фискалдык, соттук, укук коргоочу, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өркүндөтөбүз. Баарын камтыган элемент катары санариптештирүүнү жүзөгө ашырабыз. Биринчиден, биз бизнести жүргүзүү үчүн максималдуу ыңгайлуу шарттарды түзөбүз. Баарынан мурда себепсиз текшерүүдөн, кийлигишүүдөн, рейдерликтен жана кол салуулардан коргоону камсыздайбыз. Көптөгөн бюрократиялык тоскоолдуктар жоюлат. Лицензиялык уруксат берүүчү документтерди алуу мөөнөтү кыскартылат. Капиталдын эркин жүгүртүлүшү камсыздалат. Башкарууну жакшыртууга, жол жоболорду жөнөкөйлөштүрүүгө жана санариптештирүүгө, салык жүгүн төмөндөтүүгө жана бизнести көмүскөдөн чыгарууга багытталган фискалдык системаны реформалоо ишке ашырылат. Биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк диалогун жаңы деңгээлге чыгарабыз жана бизнести угууга даярбыз. Андыктан 2021 жылдын 1-октябрына чейин жаңы салык кодексин, ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн тарифтерин төмөндөтүү боюнча жаңы мыйзамды жогорку кеңешке кароосуна киргизебиз. Экинчиден, бизнестин сот системасынын калыстыгына, адилеттүүлүгүнө жана объективдүүлүгүнө ишеними маанилүү. Пландалып жаткан сот реформанын алкагында жеке менчик укугун коргоо күчөтүлөт жана третейдик сот институту өркүндөлөт. Үчүнчүдөн, биз тышкы сооданын структурасын сапаттуу өзгөртүүнү жана өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууну камсыздашыбыз керек. Тышкы соода операцияларын жүргүзүү бизнес үчүн ыңгайлуу, тез жана жөнөкөй болот. Ошондой эле транспорттук, логистикалык интеграцияны камсыз кылуу, атамекендик продукциянын сыртка чыгуудагы көйгөйлөрүн чечүү маанилүү. Республикабыздын аймагы аркылуу өткөн эл аралык темир жолдорго интеграцияланган темир жол системасынын жоктугунан өлкөбүздүн транзиттик потенциалы өнүкпөй жатат. Андыктан бир алкак, бир жол долбоорунун алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу пландалууда. Бул долбоорду ишке ашырууну тездетебиз. Биз заманбап шарттары бар мультимодалдык негиздеги жүк ташуучу авиахаб түзүү мүмкүнчүлүгүн карайбыз. Ага жер бөлүп беребиз. Төртүнчүдөн, экономикага түз инвестицияларды тартуу керек. Ошондой эле эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосун өөрчүтүү зарыл. Бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Ошондуктан жаңы долбоорлорду ишке ашыруу жана инфраструктуралык базаларды калыбына келтирүү үчүн түз инвестицияларды жана сырткы жардамдарды тартуу маанилүү.